Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын түз эфиринде Чордондо программасы. Аны мен Даткабек Шабданбек уулу алып барам. Мына ушинтип өкмөт башчы өз арызы менен жумуштан кетип, айрым эл өкүлдөрү дагы мандаттарын тапшырып берүүдө. Биз бүгүн мына ошол өлкөдөгү акыркы саясий кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Биздин студиябыздын бүгүнкү коногу 5-чакырылыштын депутаты, мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу. Студиябызга кош келипсиз. Assalamu alaikum. Аны эмесе алгачкы эле суроодан баштай берейин. Турсунбай мырза, мына ушул депутаттык кызматтан кеткенден бери өз алдынча болуп калдыңыз да. Анан ошентсе дагы бүгүнкү кырдаалга, азыркы саясий кырдаалга көз салып турасыз да. Бул айдыңда эмне болуп жатат? Өзү эмне өзгөрүлүү? Сизде эмне байкалып атат? Эми бул нерселер чоң саясий спектакль. Шайлоо жакындап атат. Элге жагыныш жолдорун билбей, бир нерсе ойлоп чыгышып атат. Мисалы эми өздөрү шайлагандан кийин Абылгазиевден 3 ай 4 ай чыдап турса болмок. Бунан тышкары айтсак, эми алмаштырса толук өкмөттү алмаштырыш керек. Бир адамды алмаштырып алып туруп, анан биз батырбыз, каарманбыз дегенден алыс болуш керек. Бул баары шайлоонун алдын болуп аткан спектакль. Экинчиден болсо, азыр ар бир депутат не кылыш билбей атат да. Элди эсинде калайын, эртең шайлоого чыксам, ушу мен эсинде калып туруп, мага добуш берсе экен дейт да. Ошол үчүн болуп болбогон нерселерди айтып салып, трибунаны көрүп атпайбызбы азыр? Эмне деп сүйлөгөн кудулдар да керек эмес деп коюп атпайбызбы азыр? Ошондуктан азыркы болуп аткан нерселерди биз чоң саясий спектакль же болбосо чоң саясий спектакльга даярдоо деп түшүнсөк болот. Анткени шайлоону да спектакльге айландырып алышкан азыр. Ошондуктан бүгүнкү күнү болуп аткан сөздөрдү көбүнчө популизм деп атасак болот. Ошол негизи баягы кыргызда сөз бар го, ашууда ат алмашпайт деп коет. Бүгүнкү пандемия учурунда бизде кырдаал ушундай жаман болуп атканда өкмөт башынын өз арызы менен кетиши, анан бул убакка чейин бир топ убадаларды берген, ал убадалар үчүн азыркы жаңы келген мына техникалык өкмөт деп атпайбы? Буруновдун дагы кандайдыр бир жоопкерчилиги болобу? Өзү де Кыргызстанда Акаевден бери бүт премьер-министрлер техникалык премьер-министрлер. Эмне үчүн дебейсиңби? Биз Конституцияны 1-93-жылы жазганда, анча биздин эрки партияда 3 варианттан экөөнү жазган. Ошондо баарыбыздын оюбуз боюнча президенттик республика эле. Парламентте күчтүү, бирок президент күчтүүрөөк. Анан кийин эле 94-жылдан баштап Акаевдин айланасы билиңиз күчөйтүңүз, сизге альтернатива жок, сиз кыйынсыз дегенден баштап бардык президенттер өздөрүнө ылайыктап конституцияны өзгөртүп келип атат. Ошондуктан премьер-министрдин кызмат конституцияда ошо боюнча калып атат. Экинчи, үчүнчү ролдо. Өзү конституцияны жазгандан кийин, ушу жолду тандап алгандан кийин өкмөттүн башчысы күчтүү болуш керек. Же болбосо мына Америка окшоп, Францияга окшоп туруп, президент өзү өкмөттүн ишине жооп бериш керек. Бизде болсо президент өзүнчө бир өлкө башчысы, өкмөт башчысы да бирөө бар. Экөө да министрлерге үстөмдүк кылат. Ушу парламент бияты кымчылып калды 2010-жылы референдумдан. Ошондуктан бул туура эмес. Ошон үчүн Акаевден баштап бүт өкмөттөр техникалык өкмөттөр. Чыныгы өзүнчө иштеген өкмөт керек болду десек, анда биз конституцияны биз сунуш кылып атабыз азыр эрки партиясы президентке. Конституцияны өзгөртүп, президенттик республика кылып коюңуз, өкмөт сизге баш ийсин деп. Премьер-министрден кызмат жок болсун деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү премьер-министр кызматы көп нерсени чечпейт. Андан бир өзүнүн бир вазифасы бар. Орусча козел отпущения дейт. Кыргызча болсо бүт баледен сактоочу деп которсок болот да. Бирдеке жаман болсо эле өкмөт жаман деп алмаштырып коет премьер-министрди. Билиги да азды премьер-министрдин. Негизи эле ушул жогоруда айтып калбадыңызбы? Просто эле ушул жанагы аты гана бар өкмөттүн деп. Ооба. Жана Кыргызда өзү элибиз данышман да. Атуулук, супрасы курук деген бул как раз премьер-министрге тиешелүү да. Бар президент эч нерсе чече албайт. 2010-жылдан бери парламент эч нерсе чече албайт. Негизи ушул биздин өкмөттөр аябай элпек, жумшак, тил алчак, ушул президенттин колун карап турган адамдар деп сыпаттап коюшат. Андай өкмөт элге жакпайт. Биз убакка ушул мынакей эгемендүүлүк алганыбызга дейли 30 жыл болуп калды. 30 жылдан бери 31 өкмөт алмашып койду да. Анан бир чечкиндүү адамдарга барып ушул президентке баш ийбеген, ошол өзүнчө позициясы бар, өлкөнү, мамлекетти ойлогон адамды мындай бир шайлай албайбызбы биз ошондо? Ал үчүн кайра ушу сунушубузду кайталап кетейли. Жакшы эфирден суроо берип калдыңыз. Өздөрү убактылуу өкмөт бийликке келип алып 2010-жылы 2020-жылга чейин тийбейли конституцияга деп закон чыгарышкан. Бирок 2016-жылы Атамбаев баш болуп өзгөртүштү. Бузду өзүнүн убадасыны, законду.
Азыр болсо президент Сооронбай Жээнбековке эң сонун тарыхый мүмкүнчүлүк. Өздөрү айткандай, законго жазгандай 10 жыл өттү, эми конституцияны өзгөртсө болот. Өзгөрткөндө да эми жакшыкка өзгөртүш керек. Мен ошо 2010-жылы айткан элем, мен Малаз делчи элем. Бул референдум болбойт. Кыргызстанга парламенттик республика жарабайт. Анткени 2 кочкордун башы бир казанга кайнабайт дейбиз Кыргызда. Буякта 120 кочкордун башын кайнатабыз деп атасыңар. Экинчиден болсо деди, бул эч качан бизде Кыргызда коллектив менеджер башкарбачы эле. Бир адам башкарчу эле. Биз Манас ата дейбиз, Ормонхан дейбиз, Алымбек атка дейбиз, Курманжат атка дейбиз. 120 киши башкарган жок бизде. Ошондуктан конституция кайтып келип туруп, президенттик республика кылып, бир адамды жоопкерлик кылышыбыз керек. Азыр бүгүнкү күндө да азыр эл ошо эски доордо эсесем, кечеги жаңы эски доордо. Барлык Акаевди жамандашы мүмкүн, барлык Бакиевди жамандашы мүмкүн. Бирок парламенттик республика деп туруп кимди жамандайсың? 120 адам. Алар кнопка менен гана. Ошон үчүн Барын Атамбаев бир сөз менен чимкирик деп аткып койду, болду. Конкретно аттарын айта албайбыз да. Президент бар болгондо, президенттик күч болгондо биз айтат эле, мал президент иштей албады деп. 120 депутатты атап чыксаң, бирөө экөө чыгат. Мен алар кошулбайм, мен жакшы элем деп туруп. Каяктан далилдейсиң? 120 депутат кнопканы басып, мамлекет тагдырын чечип атканда, 119 элге каршы болуп, бирөө болсо да элдин пайдасына кнопканы басып койгон болсо, көбүнчө анонимдүү добуш берип алып. Ошол менмин дейт. Тайны сыры. Ошо 119 айтат да, ошо мен кнопканы басканым деп. Кантип далилдейсиң аны? Ошондуктан бул Кыргызстанга болбогон нерсе. Бул Европаны кайталоо тотукушка окшоп. Биз билебиз, оригиналга караганда дайыма копия начарыраак. Биз копия болобуз дейбиз, копия начарды. Оңгөр өзүчө болушубуз керек да. Негизи ушул бүгүнкү Жогорку Кеңештин депутаттары жөнүндө сөз болуп калды. Бул убакка чейин ошол Исхак Масалиев баштаган депутаттар мандатын тапшырып кетип атпайбы? Бул боюнча пикириңиз кандай? Эми ушул 4 ай убакыт калганда мандатын тапшырып бул убакка чейин ушул өкмөттөр менен иштешип келди. Айрым пикир келишпестиктер болду, өздөрүнүн пикирин айтты. 4 ай убакыт калганда ушул кетип ийгени кандай? Мындай элге карата туура эмес мамиле болуп калган жок? Мен өзү философмун. Ошондо бир философтун сөзүн эстетейин. Платон мага дос, бирок чындык кымбатыраак деген эле да. Исхак Масалиев эми ини дос. Атасы менен жакшы эле мараматташат экен, таптаза адам эле, инсан эле. Исхак менен жакшы мамиледебиз. Бирок мындай нерселерди шайлоого өзүң айткандай 3-4 ай калганда эмес. Келгенде эле мандатын тапшырыш керек эле. Мында парламент иштебейм деп туруп, мына ант бердим, мына ант бердим кайра мандатыңарды деп. 3 ай, 4 ай азыр мынадан бир топ депутаттар тапшырабыз дешип атыптыр. Анткени партиянын тизмеде депутат болгондор бар экен. Акчасын берип алган, ал депутат болгон жок. Бул бир жагынан партиянын лидеринин акчасын бергиси келбегени тизмеде тургандарга. Эпте болсун жабышы, кичине болсо тарыхта каласың, Жогорку Кеңеш депутат деп туруп, акчаңды сураба, мына мен сени азыр депутат кылам деп бирөөнү сүрүп салат. Экинчиден болсо, бул уже ушу түшүнүп калган депутаттардын психологиясы. Так, азыр бул Жогорку Кеңештин авторитети жок. Анткени мындай Жогорку Кеңеш тарыхта болгон жок эле. Эң авторитети жок, плинтустан төмөн Жогорку Кеңеш шу болуп атат. Ошондуктан эмне кылыш керек? Мен муну азыр эрди каарман кылып чыгып кетем. Эртең шайлоого жүзүм жарык болот. Мына мен ал парламентте чыгып кеттим деп айтам деп туруп, кайра популизмге өтүп кетип атат. Ошондо бул жерде эл ылгаш керек. Эл өзү алдаш кыйын. Эскиден бир Американын президентинин бир сөзү бар. Дайыма элдин бир бөлүгүн алдаш мүмкүн эмес. Кээде жалпы элди алдаш мүмкүн эмес. То есть дайыма элдин бир бөлүгүн алдаш мүмкүн. Кээде жалпы элди алдаш мүмкүн. Бирок эч качан дайыма толук элди алдаш, жалпы элди алдаш мүмкүн эмес деп туруп. Акмак эмеспиз да, көрүп турабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз саясий спектакль көрүп атабыз, мыкты саясий артисттерди көрүп атабыз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто ошол 5-чакырылыштын депутаты, мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу. Эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыктырган суроолор болсо, ошол экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу калтырсаңыздар болот, алууга жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми ушул сиздин өзүңүзгө тиешелүү негизи эле ушул шайлоого, алдыдагы шайлоого катышайын деген ойлоруңуз барбы? Ооба. Анткени Кыргызстанда туңгуч партиянын лидери болгондон кийин мен жоопкерчиликти өзүм алам. Кече түзүлгөн партияларда, кече түзүлгөн жаңы партиялар шайлоо чыгабыз дегенден кийин биз партиялардын аксакалы кантип чыкпайлы. Бул бир. Экинчиден болсо, партия бар болгондон кийин анын программасы ишке ашпаса, ал партия эмес. Ошондуктан ушу Эрк партиясынын 91-жылы түзүлгөн программасын биз аста-аста аткарып келип атабыз. Бирок башка кебеме. Шайлоону Акаев мезгилинде бузган. Жана знаменитый сөзү бар го. Берген ала бергиле, көчөгө кирип өзүңөр чечесиңер деп. Кыргызга эч чынын айтыш керек эмес эле.
Кыргыз алгандан кийин милдеттүү болуп калат экен да ушу Доошберген ага. Мен бир шайлоо эсиме түшүп атат. Нарында ат башыда шайлоо болуп атканда Накен Касиевич и бул жерде Аскар Салымбеков. Ошондо экөөдө чериктер экөө болот экен. Анан утуш үчүн жаңы сөйлөп чыгыш керек экен да. Аскар Салымбеков туз таратып чыгыптыр. Анан кийин шайлоодо Доошбергендер туз урат дептир. Ошону кыргыз кармап калып коркуп туз урат экен дептир. Эми адамдар түшүнүш керек да. Биз кудайдан эле коркушубуз керек. Туздан да коркуп кетиштир да. Ошентип Аскар Салымбеков Накен Касиевич жеңип алыптыр. Шайлоо технологиясы Аскар Акаевден баштап бузулган. Ошондуктан бүгүнкү күнү берсе алыр көшөгө да чеч деген нерседен биз алыс болушубуз керек. Чубак ажы айткандай, берген нерсени алуу арам. Берген нерсени таратуу арам. Бир арак эмес, арак көп куйлат. Кой жейсиңби? Же акча таратасың? Бүт баары арам. Бүт баарын жоопкерчилиги акырет күнү болот. Биз азыр ойлоп атабыз, аны алдадык, буну алдадык, мамлекетти алдадык, же болсо тигил же бул талапкерди алдадык деп туруп. Акыретти эч ким ойлобойт да. Акыретте болсо Аллах Тааланы кантип алдайсың? Анын мына азырда сүйлөшүп отурсак, бүт оң жакшы сөздөрүбүз оң жакта периште жазып атат, сол жакта жаман айтылган сөздөр сол жакта отурган периште жазат. Ошондуктан ушу китеп коюлганда, жаман жакшы терс коюлганда биз эч качып кете албайбыз. Негизи ушул жерде жана жогоруда сет ар түрдүү жолдор менен шайланып атышат да. Бир мисалды айттыңыз. Элдин дагы канчалык деңгээлде күнөөсү бар? Эл түздөн-түз ошол күнөөлүү деп айтып алабы? Эми Алтынбек Сулайманов өткөндө Алтынбек эне айтты эле. Сатсаңар өзүңөрдү кымбатыраак саткыла деп. 500 сомго, 1000 сомго эмес, 2000 сомго, 20 000 сомго деп. Алда туура эмес сөз. Анткени көбү ошону илип алыптыр. Дейт, быйыл шайлоо өзгөчө болот экен, быйыл көрө акча алабыз экен деп көп болуп атат андайлар. Андай эмес. Таптакыр акча алыш керек эмес. Эгерде чын жүрөгү менен шайласаң, иманы менен шайласаң, ошол талапкер, ошол партия жогорку кеңешке келип туруп, закон менен турмушуңду деп берет. 2000 сом, 20 000 сом жашооңду албайт. Мейли мурда берген 1000 сому көп болсо бир жума жетчиле. Азыр мейли 20 000 сомго доошун сатсын. 20 000 сом ашып кетсе азыр бир айга 2 ай жетет. Анан чемне болот. Дагы 4 жыл 10 ай не болот? Ошондуктан эми катуураак айтылса да биз айтчу элек саясатчылар бизге кошулуп чубак ажыда айтып калды, аны жакшы айтып атат азыр. Сойкулар шайлоочуларга караганда кымбатыраак экен дейт. Чындап эле мына Ош шаарыбы, Жалал Абад шаарыбы, Бишкек шаарыга барсаң, сааты белгилүү. Мен өзүм да качы катарын текшерчилем көбүнчө ошондой жерлерде. Анан жаптырып, сотко чейин берип. Алар да күлчү эле да. Бизге караганда арзаныраак экен шайлоочулар деп. Булар 5 жыл өзүнү 500 сомго сатып атат. Биз 1 сатып атабыз дейт өзүн дейт. Ошон үчүн эл намысына келиш керек. Тагдырды сатыш бул кечирилбеген нерсе да. Мен өзү ойлоп атам, азыр Кудайга шүкүр биз мал Европа окшоп балдардын санын кыскарткан жокпуз. Ар бир үй бүлөдө кеминде 3төн 4төн бала бар да. Эртең чоңоюп кайра биздин көзүбүзгө карап айтат, подаринге налат дейт да. Мен тагдырым сатып бердиң дейт. Мен неме кылам? Мен Кыргызстанга калган мүмкүнчүлүк жок экен. Көбүнчө бүгүнкү күнү жаштар эмес, орто муунда кетип атпайбы? Мен билем ушул Оштон эле өзүм мурда коллегаларым ошол нерсе иштегендер. Бүгүн болсо, эч болсо Америка барып, корош пурпос акча тапсам экен дейт. Мана окумуштуулар, жогорку образованиясы барлар. Ошондуктан биз өзүбүздө келечекте ойлошубуз керек болот. Да биякта шайлоодо сатылса, мисалы бар эле таң калат, шилекени куйтуп, Рамзан Кадыров кыйын президент экен дейт. Кана бизге Рамзан Кадыровдай президент болсо экен дейт. Же болсо Режеп Тайып Эрдоган дейт. Укмуш президент, кана бизге ушундай президент болсо экен дейт. Бирок Режеп Тайып Эрдоган да Рамзан Кадыров да Кыргызстанга келсе, эч качан президент болуп шайланбайт. Анткени ал система азыр бузулган, өлгөн. Акча бербесең шайлабайт. Эрдоган акча берсе шайланбайт, Рамзан Кадыров акча берсе шайланбайт. Негизи жанагы ушул шайлоого келүүдөгү баштапкы чек болуп атпайбы? Ушул 7% анан 5% деп талаштар. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Өзү пайызды жогорулатуу бул элди бийликке жолотпо деген сөз. Анткени элден мыкты адамдар чыгат. Мыкты врач, мыкты мугалим, мыкты юрист, мыкты экономист, мыкты журналист, мыкты адамдар чыгат. Чек көп койсо, мисалы азыр 7% деп кайра кайтып келишип атат. Анан да жөнөкөй адамдар өтө албайт. Ал 180 000, 200 000 доошту кантип алат жөнөкөй адам? Тем более азыр Кыргызстанда шайлоочулар аз, көбүнчө Россияга кетишти деп атат. Азыр сөзсүз кайра махинация болот. Протоколдор менен, доош берүү менен, компьютер менен. Ошондуктан булар процентти көтөргөнү 7 азык кылып атат буларга, байларга. Эми 9% көтөрөбүз дешип атат. Кайра эле сөз жөнөкөй адам келбейт. Ошол олигархтар отуруп алып башкарыш керек экен. Олигархтар кандай башкарып атат? Силер да журналисттер көрүп турасыңар. Бир жакшы сөз жок, бир жакшы мыйзам жок, бир жакшы чечим жок.
Даш керек болса, мына Баткенде чыр-чатак болуп атат, бирөө көчөн көтөрүп барган жок аяка депутаттардан. Негизи ушул депутаттардын арасында жана жогоруда сиз айткандай ошо илимпоздор же болбосо мугалимдер, врачтар барбай калбадыбы? Ошондо анын кесипети жалаң эле ошол бизнесмендер, акчасы барлар барды деп айтууга болобу? Туура. Азыркы мал 7% пайыз менен жалаң акчасы балдар келди. Же болбосо бирөкөнү кошуп коюшту. 120 депутаттан бир 3-4 эле жөнөкөй адам, итип аларды эмне үчүн кошту? Анткени Дастан Бекешев мисалы ал. Майыптардын арасында анын орду бар, аброю бар. Ушу биз майыптардын маселеси чечет деп, аны дош бергендер көп. Ошон үчүн аны кошушту. Же башка бир манда болушу мүмкүн. Мен башка фамилияны эсте албай атам. Жөнөкөйлөр жок ал жакта. Бирок азыр 5%га түшүрсө да, жөнөкөй адамдардын эми шансы bir 30% болот да. Ошондуктан же таптакыр процент алып салыш керек. Ошондо кайсы партия көп добуш алса, ошол өтүп кетет деп туруп. Же болбосо ич болсо 3%га түшүрүп коюш керек, жана бир дабдылар өтө албасын деп туруп. Ошондо 3%ды коюп койсо болот. Но бирок 7-9% өтө эле жогору Кыргызстан үчүн. Негизи эле ушул партиялык система менен келгенде жана кадр маселеси да болуп атпайбы? Өз партиясынан келгендерди ушул министрликтерге сунуштап, бул боюнча ушул партиялардын айынан айрым бир мындай татыксыз кадрлар келип калып атат деп айта алабызбы же андай эмеспи? Ал бир себеп. Өзү кадр саясаты Кыргызстанда көз карандысыз болгондон бери жакшы бир нукка түшкөн жок. Эмне үчүн? Анткени бизде жаман сезим ойгонду. Бул трайбализм деген сезим. Жинди болсо өзүмкү болсун деп дош берет. Анан жетекчи болгондон кийин жинди болсо ушул өзүм колумда иштесин деп туугандар жедеш тартышып баштайт. Бул бир бизде косяк кеткен кадр саясаты. Экинчиден болсо кызмат орунда сатылыш баштады. Бул Акаев мезгилинен баштап. Эсиңердеби? Акаев айткан эле. Коррупция Кыргызстанда ак үйдүн 7-чи этажына чыкты деп. 7-чи этажда өзү отурат да. Бул өзүнө сындаган да. Бул 2. Үчүнчүдөн болсо ошо 2 балеге 3-чү чоң бале кошулду. Biz 2010-жылы мисалы эки партиясы айткан эле болбойт парламенттик республика деп туруп. Жок, конституцияны референдум боюп паспорт жок чыкса да, бир-эки адам ошо жашайт десе эле беребиз деп текебайтыр чыгып чыгарган жана мыйзамды. Ошондо документ жок эле айлана беришип бардыгы. Бирөкөө айтып койду, бул биздин көчө турат деп туруп. Дош берип референдум өткөрүп алышты. Негизи эле ушул агай дагы бир сөз. Азыр бүтүрүп коелу, унутуп калам. Анан кийин парламентке партиялар келгенден кийин өкмөттү түзөт деген укук берип койду. Өкмөт түзгөндө баары жалдырап келет да депутаттарга. Жалдырап келгенде анан кийин өкмөт түзүлгөндө же жер-жерге район облуска кызматка коюлганда содлашат партиялар. Мен сени кайра чакырып алам. Мына маны министр кыласың, мана аки, маны губернатор, мана аэропортко коесуң, мана милиция коесуң деп туруп, мына ошо менен 3-чү чоң беле кадр саясатка кошулду. Депутаттар мисалы ошол 120 депутаттын арасында мүмкүн чыгар, мүмкүн бар. Алар ушул элдин көйгөйүн чечебиз деп баргандар барбы мисалы? Канча пайыз деп ойлойсуз? Андай депутаттар эң көп болсо 2-3 эле бардыр. И то барганда алар мурда биз мезгилде депутат болгондо чече алышпайт. Анткени биз эркин депутат элек. Биз өз чечимибизди аяк чейин тумушка ашкан аракет кылат элек. Азыркы депутаттын айырмасы барды. Азыр фракциянын лидери айтпаса чечилбейт эч нерсе. Ана өкмөттө, президентте партиянын фракциянын лидери менен сүйлөшөт. Бир-бирден депутат менен сүйлөшкөн пайдасы эмне, ал эч нерсе чечпейт. Бул жерде фракция чечип калбадыбы? Ошондуктан биз азыр семейный кландын ордуна партийный клан ойлоп чыкты да, 2010-жылдан бери. Мына акыркы учурларда айрым партиялар мындай биригип атышпайбы? Булар боюнча пикириңиз кандай? Ал мындай добуш ала албай калабыз деген кооптоонун негизинен биригип атышкан жокпу? Өзгөчө бириккен аракет кылгандар бул азыркы жогорку кеңеш депутаттары, азыркы партиялар. Анткени бир жакшы сөз жок булардын дарегине. Значит, булар түшүнүп турат. Азыр ушу 5 партия шайлоого чыкса, эл буларды жактырбай, сөгүп, кагып, түкүрүнүп, дош берип койот. Эмне кылыш керек булар? Кече Бир Бол партиясынын өкүлү айткандай, эски депутаттын өкүлү калып атат. Калган 118 алмаштырабыз дешип атпайбы тизмеден. Башка партиялар бириккен ушул себебинен, дошту алыш үчүн. И көбүнчө азыркы кээ-биркилерден спектакль кылып атпайбы? Эскиле депутаттар бир партиядан экинчи партия секирип атат. Аны элде түшүнүп турат да. Бул кантип эле жаңылансын бул? Ордун эле алмаштырып, 2-2-ни койсоң баары 4 болот да. Ошону эле салып турат да. Бизге дагы бир суроо келип калган экен, агай, ушул башында сизден сурайлы, блокка чейин президенттикке дагы талапкерлигиңизди койгонсуз. Анан ошону менен биздин көрүүчүлөрдөн суроо келген экен. Мамлекетти кандай башкаруу керек экендиги жөнүндө толук даяр программаңыз барбы деп көрүүчүлөрдөн сураган экен да. Ой, мени шайлоочуларым, мени электоратым билишет программама. Адилеттүү мамлекетке жана ыймандуу коомго 9 кадам деп бир чөйрөдө иштелип жаткан программа бар. Ал менде Facebook'ta, Одноклассникиде, вообще интернетте илинип турат ал. Бул программаны Эрк партиясы курултайы бекиткен. Анан шайлоого катышуу боюнча, президент шайлоого катышуу боюнча
Мен ойлап атам, Гиннес рекордтор китебине мен талапкермин деп. Анткени 95-жылдан бери ар бир президент шайлоо катышып келип атам. Кээ бир учурда мени Борбор шайлоо комиссиясы ытып салып атат. 95 жыл анткени Акаевга жаштар керек эмес эле. Ошондо мени Юруслан Тойчубековду, Бекмамат Осмоновду шайлоодон ытып салышкан Борбор шайлоо комиссиясы. Анткени биз Акаевга реально альтернатива элек, жаштар элек. Кимди калтырып коюшту? Абсамат экени авторитет бар эле, Кудайга шүкүр, анда коммунисттерге сый урматы бар эле азыркыга караганда. Абсамат Масалиев менен Медетхан Шерипкулов, Мамат Айбаловду калтырып коюп атпайбы? Калган бүт жаштарды ытып салды Борбор шайлоо комиссия. Кол топтосок да колуна жетпей калды, атайын чийип. 2000-жылы катыштым, 2005-жылы катыштым, 2009-жылы катышып атканымда мени жана агаңы же карындашын камап коебуз деп туруп, мен как раз апамды жоготтум эле. Ошондо деп туруп мажбурлап шайлоону алып салышты. Анткени иним да түрмөдө отуруп чыккан Акаев мезгилинде. Ошондуктан 2009-жылы мени ошондо чечимин алып салышты, мажбурлатып. 2011 катыштым. 2017 катышканымда, анан кийин 2017 биринчи жолу өз калоом менен алдым шайлоодон. Анткени ушундай шайлоо системасын бузуп салыптыр шайтан оюндары менен. Мен экзаменди тапшырып кыргыз тили боюнча. Колдорду топтоп, анан штабтарда ачайын десем, Талас болобу, Баткен болобу, Ош болобу, бүт бардык жерден бир эле суроо. Ажеке канча төлөйсүз штабка деп. Карасам мага чейин олигархтар өз штабтарын ачып, бири $500, бири $350. Ошону берип салды. Мен анда акча жок да. Акча бар болсо мен барып чачпайм, аны эл билет. Анткени мен ажымын, Кудай ушу Кудайдан корком. Ошон үчүн анда мында сүйлөшүп көрсөм, бекер эч ким иштебейт экен. Анан кийин кой, штабы жок, мен кантип иштейм? Штабка акчам жок деп туруп, барып арыз жаздым, өзүм калоом менен шайлоо алып атам деп. Биринчи жолу 2017-жылы шайлоодон өзүм чыгып келдим. Рахмат. Бизге дагы бир суроо келген. Кыскачараак жооп берсеңиз, ар бир областка же районго бирден гана депутат шайласа болобу деп гана ошо кыска жооп берсеңиз. Бул мурда эле системага келип атат. 93-жылда конституция боюнча бир округтан бирөө деп. Анда бирок Акаев бурмалап салып, кош палаталуу жогорку кеңеш түзүп койгон. Эгерде бир палаталуу жогорку кеңеш болсо, ушуну айтканы кылса болот. Рахмат. Бирок конституцияны өзгөртүш керек ал үчүн. Кийинки суроолорго өтсөк, агай ушул коомчулукта күтүп келет. Сиз ушул Батукаевдин иши боюнча дагы өзүңүз дагы ошол мезгилде иликтеп көргөнсүз. Бүгүнкү күндө мына ушул сот иштери дагы аяктаган калды. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Силердин программаңарды көрдүм. Туратбек Мадылбеков менен 5 чакырчы депутат менен сонун интервью алдыңар. Мен кошумчалап кетет элем, бүгүнкү күнү ушу Батукаевдин качканына биз үчүн шерменде болгон. Аны түшүнмөгөндөр не кыласа чукуп качып кеткени 7 жыл болуптур дейт. Жок. Бул азыркы чиновниктер, сиз айткан сот системасына, тергөө органдарына сабак болуш керек. Анткени Батукаев билинип калды, мыйзамда уур экен. Майда кылмышкерлер канчасы чыгып кетет? Орто деңгээлде майда даражада кылмышкерлер. Ошондуктан мал сотторду карап туруп, кечеде мал сот бүттү, эми прокурор ушунча жыл сурап атат, Батукаев боштоткондорго деп айтып атат, мыйзамсыз боштоткондорго. Мен бирдеги таң калам да. 2010-жылы парламент комиссия өкмөткө, президентке, тергөө органында ишенбей комиссия түзүп, анын ичинде мен да бармын. Оштодан Мадалиев Нуркамил бар, азыр мурдагы депутаттардан. Анан дагы 10 депутат. Биз иликтеп, изилдеп Кыргызстан боюнча, даже мени мисалы Мадалиев Нуркамил экөөбүз нарынга чейин барып отурган түрмөсүгө чейин, палатасыга чейин, жанак шикарный камерасыга чейин. Жаткан больницасы отдельно люкс номер аялы менен жаткан ошол жерде. Ошон үчүн баарын аныктап, анан кийин соттор кантип сатылган бүт баарын, анан Аккач Турсунбаевдин келип 70 жыл камерасына кирген бүт баарын аныктап берип туруп, анан кийин башка материал топтоп, ар бирин чакырып парламент комиссияга. Ким эң тез күнөлдү? Ошондо бир да Атамбаев айткан жок да. Негизи ошол мезгилде Атамбаевдин мындай тиешеси бар деп бирөө жарымдай оозашкан эмеспи? Мен мисалы өзүм да комиссия мүчөсү катарында айттым да, ошо биз комиссия чакырып аткаминелерди суракталып атканда. Эй, башка өлкөдөн самолет учуп келип, ВИПтен учуп кеттиш, бул президент кийлигишсиз болбойт. Президент тиешеси барсак, эч ким айтпай койду. Эми болсо мына өздөрүнүн жанын сакташ үчүн баары сатып атат Атамбаевди. Саткандары эң кызыгы шартталган түрдө мөнөттөн ажыратабыз, же болбосо айып, акча айып коебуз дейт. Болбойт андай. Болбойт андай. Бул эң афера, кылымдын аферасы, кылымдын кылмышы бул. Ошондуктан жазалаш керек буларды. Анан кийин таң калган, ошо Батукаев бошоткондордун жана күнөөлүү аткаминелердин саны кыскарып кеткен үчүн. Азыр 13 депутат, 13 бош кылмышкер деп туруп табылыптыр. Биз болсо парламент комиссия 27 аткаминерди көрсөткөнбүз. Мына күнөөлүү деп туруп. Бирок жогорку кеңештин күчү бирле Аккачка жетет экен, Турсунбай Акунду алып койдук жумуштан. 26-сыны президент же премьер-министр иштен алыш керек эле, анан сотко өткөзүп бериш керек эле. Биринде иш сотко өткөн жок.
Ошон үчүн бүгүн мына Турсунбек боло башка бирөө бактанып атпайбы? O parlamentik komissiya bizi жөнлүү күнөөлүү кылып койду. Биз күнөөбүз жок деп туруп. Күнөөлүү барлар. Ошон үчүн мен терүү комиссия кайрылып кетет элем. Бизди угатса, сотко да кайрылып кетет элем. Ой, туугандар. Парламент комиссия ине жибечин бүт изилдеп чыккан. Батукаевди ким бошоткан, кантип качкан, ким турлаган кагаздарды биз баарын сурак алганбыз. Көп чындыктар ошо кагазыбызда бар, видеода бар, аудиозаписьте бар. Эмне үчүн тергөө органдары, сот органдары биз чакырган жок? 12 депутат чакырса болмок эле да. Азыр болсо мына 27 аткаминердин ордуна ашып кетсе бере, мына тергөө менен кызматташкан деп туруп сөз ойлоп чыгышыптыр. Ушу бааны кошсо 19 аткаминер жоопкерчиликке тартылып атыптыр. 27ден. 27ден. Еще 27ге мурда бизде Атамбаевди эч ким сатпай койду. Атамбаев жок эле фамилиясы. Айда Салянын жана биз менен СПК содалашып тизмеден чыгарып салган. Анда кызык тарыхы бар. Атамбаев жөнүндө мейли эч ким айткан жок, саткан жок анда. Бирок Айда Салянын тизмесинде бизде бар эле парламент комиссияда күнөөлүү деп туруп. Анткени өзү да күнөөлүү. Эки жолу парламентке келип айтып атпайбы? Батукаев мыйзамды бошогон, баары туура болгон деп туруп. Бул боюнча бүгүнкү күнү ушул эки баш прокурор дагы иш болуп атат. Ушул боюнча да пикириңиз барбы? Мен таң калганым парламент комиссия мүчөсү катарында. Азыр ошол кездеги президенттик аппаратындагы юридикалык бөлүм башчысы Индира Жолдубаев жоопкерчилик тартылган. Анда 2013-жылы бири да саткан жок. Атамбаевди жанын за юридический отдел Индира Жолдубаев. Эми болсо экинчи ген прокурордун фамилиясы чыгып атпайбы? Бирок күлкүлүү айтып атпаймынбы? Силер мондой болуп калат да, элди сындыганда туура болуп атат, өзгөчө Атамбаев позицияда тургандардан. Атамбаев жок кылыш үчүн эле дейт, ушундай баарын мындай тергөөнү кызматташтырып атасыңар деп. Ошол үчүн жок. Атамбаев эмес биз бияқта. Бүт система күнөөлүү. Чиновниктер күнөөлүү Батукаевди чыгарып качырып бергенине. Ошондуктан тергөөнү кызматташса да биз муну эркинден ажыратабыз деп туруп ушундай чечим чыгарыш керек. Негизи бул эртеңкиге дагы сабак болобу эле? Ушундай бир болот эле да. Азыр күнү мына өзүм аккач катарына айтып, туңуч аккач катарына айтып коюн. Түрмөлөрдө бул эскиден бар нерсе. Ошондо эле коррупция бар эле. Ошону биз күрөшкөнбүз. Бирок мындай деңгээлде урун эч ким качырган коркот эле. Азыр коркпой качып атпайбы? Ошол эле мезгилде мурда Акаев мезгилинде ошол нерсе башталган. Туберкулезме ооругандар көп түрмөдө. Анткени дарылоо жок аякта, анан бири менен тыгыз катташуу чоң. Ошондуктан флюорография өтөт эле. Ошо флюорографияны сатат эле башка бирөө здоровый адамга. Ал болсо акча берип врачтарга, мына мен туберкулез болуп калдым, чыгып кетчиле. Негизи агай ошол сиз мурда ушул акыйкатчыга дагы эмгектенгенсиз. Сиз ушул түрмөлөрдү кыдырганда ошондой ушу Батукаевдин оорусундай же болбосо андан оору менен мындай ооруган адам жарандар бар беле? Аларга мындай ырайым болгон эмеспи? Мен туңуч аккач болуп иштеге чейин, өзүм отставкага кетке чейин президент алдында адам укук боюнча комиссиянын төрагасы элем. 98-жылдан баштап Кыргызстан түрмөлөрдү кыдырышты баштаган, милицияларды кыдырышты баштаган. Бүгүнкү күнү мендей түрмөлөрдү кыдырып, милициянын камера кыдырган эч ким жок. Ошондуктан мен бүгүн толук айта алам бүгүнкү күнү. Андай урукчандар бар. Аларды 47-чи колонияга жаткырат. Бул Бишкекте жана 4-чү горбольницанын жакты. Ошол жерде дарылаганга аракет кылышат. Бирок бүгүнкү күнү жасалма иштер менен чыгып кеткен нерселер мындай чоң масштабта эмес эле. Коррупция майдарак деп айтсак болот эле да. Мынандай миллиондоп. Азыр Батукаев жөнүндө биз билип атпайбыз канча миллион. Бири 4 миллион, бири 6 миллион дейт. Биз комиссияга 3 миллион дешкен эле. 3 миллион доллар ушундай алып туруп бошоткон бизкиле деп. Азыр болсо 6 миллион долларга чейин чыгып атпайбы. Мен мисалы ошондо кече жакында депутат болгонумда 5 чакырылышты. 47-чи колонияга барып, түрмөгө барып туруп, ал жакта ал акыбал менен таанышып атсам, Нариман Тулеев келип айтып атпайбы? Ажеке дейт. Сиз комиссия мүчөсү катарында айтып атасыз, 3 миллион долларга Азиз Батукаевди бошоткон деп туруп. Мен мына ичинде отуруп билип атам, бирибизде сыр жок дейт. 4 миллион долларга бошотулушкан деп атат. То есть бул бар эле билишет, түрмөдө отургандар билишет. Анткени ким канча чыгып кетип атканын билишет да. Кийин өзү да чыгып. Ошол Батукаевди мисалга сиз азыр айрым жака апарып дарылайт деп атпайсызбы аларды? Башка жөнөкөй жарандарды. Батукаевди эле ошол мезгилде кармап мындай дарылаганга болбой беле аны? Анда ураган жок да ал. Башка бирөөнүн эмесимен чыгып кетип атпайбы Батукаев? Ошон үчүн жана парламенттик комиссия жогорку кеңешке отчетун берип, токтом кабыл алынып атканда спектакль эсиңерде да Турсунбек анда аккачы микрофон чыгып, өлүп калат ал деп туруп, 3 күндөн кийин өлүп калат деп. Ал өзүнө кулап түшүп атпайбы кызмат алынасың эси? Өзүн жоготкондой болуп. Ошондо мен микрофон чыгып айтпадымбы? Урматтуу төрө, урматтуу депутаттар, Батукаев да өлбөйт, Турсунбек да өлбөйт. Экөө да артист деп туруп. Мына экөө да тирип жүрүшөт. Батукаев да өлгөн жок. Азыр менин угушум боюнча, эгерде Москвада, Орусиянын башка бөлүгүндө кыргызстандыктарга байланыштуу бир разборка болсо, мисалы акча жөнүндө же товар боюнча же базар жөнүндө,
сөзсіз криминал авторитеттер Азиз Батукаев тапшырат екен. Сен земляктарың деп. Мына. Бұны біз наоборот, біздің чоңдар аны бошатып, мощный қылып берді, географиясы чоңайтып берді. Мұрда кішінеке Қырғызстанда эле вор законы. Болса Россияда, тем более Россия СНГ бойынша чечеткен аласы. Ошондук мына бізде чоңдарды күнү өтө эле чоң. Ошондуктан булар жазалаш керек. Анан кээ бир сурап калат, Батукаевди кайтарса болот. Болбойт, келип бербейт аны. Чечендер ынтымак бизге караганда. Рамзан Кадыров өлүп берет, бербейт бирок Азиз Батукаев бизге кайра. Ошондуктан буну унутуш керек. Азиз Батукаев болду, качып кетти. Биз биякта күнөөлүү адамдарды жазалашыбыз керек. Рахмат. Ушул кийинки суроого келсек да, ушул парламент комиссиясынын жыйынтыгы боюнча пикириңиз кандай сиздин? Кайсы комиссия боюнча? Комиссия ошол иликтеп чыккан комиссия боюнча. Батукаев боюнча биз жакшы иштедик, бирок акырында бир түшүктө айткандай куник иш болуп кетти да. Биз жана 27 эмес, анан көбүрөөк беришибиз керек эле. Бир маалда СПКнын комиссиянын мүчөлөрү СПК фракциясына кошулгандар. Чыныбек Турсунбаевдар, анда экинчиси, по-моему, эсимен чыгып атат фамилиясы. Кол койбойбуз деп туруп алышты. Анан, по-моему, жана республикадан дагы бирөө. Эч болсо 3төн 2си кол койбосо комиссиянын чечими өтпөйт да жогорку кеңешке, каралбайт да. Ошон үчүн коюлуп коюлду десек, анда дейт, Айда Салянын фамилиясы чыгарып сагыла дейт. Ошондой бут тосуулар болгон экен. Болгон ал жакта. Анан кийин биз туруп алдык, чыгарбайбыз деп туруп. Анда дейт биз кол койбойбуз дейт. Кол койбосо бир нече ай иштеген парламент комиссиянын иши текке кетет. Анан кийин мажбур фамилиясын чийип салдык да. Бирок мында СПКнын күнөөсү, башка партиялардын күнөөсү, калган 4 партиянын күнөөсү жок. Рахмат. Агай, ушул кийинки тема сөздө суроолорго кайта турган болсок, мына ошол сиз биздин туңгуч президент, андан кийинки мына ушул азыркы президентке чейин ушул саясатта жүрүш. Негизи эле булардын мындай артыкчылыктарын, анан кемчиликтери жөнүндө кыска айтып коесуз, бул пикириңиз кандай? Деги жөн эле мен алар жөнүндө ошол мезгилде саясатчы болуп, ар биринин альтернатива болуп чыккам. Ар бирин президент такталашкан, ар бирин Акаевден баштап. Эми албетте жамандагандар көп түштөн кийин. Кызматта турганда кошумачылар көп эле. Биз наоборот оппозиция болуп жүргөнбүз дайыма. Ошон үчүн жана Акаев качканда, Бакиев качканда, Азат Атамбаев түрмөдө отурганда баары таңылышып, ажекеси да кошулуп жамандабайсызбы дейт. Мен ошо Акаев мезгилде айткан сөзүмдү айтам да. Акаев качып кеткенде да журналисттер айткан да. Баары сындап атат, жамандап атат, сиз эмне үчүн жамандап атасыз? Мен айттым, мен да колума таш алып урутайын десем, кечээ эле досторуна, туугандарынан таш калып аптыр деп туруп. То есть кечээ эле достору, туугандар бүт баары душманга айланды. Бирок мындай ар бир адам жакшы жактарын айтышыбыз керек. Аскар Акаевтай маданияттуу, интеллигенттүү президент болгон жок. Бир эле Кыргызстан эмес, СССРдин мурдагы республикалар ичинде эң маданий, интеллигенттүү, окумуштуу президент биздин президент эле. Бул жакшы жагы эле. Окумуштун жакшы жактары бар. Экинчи президент Бакиевдин бир эле жакшы жагын айтып кетсек, негизинен Кыргызстандын тышкы карызы азайган. Тышкы карыз азайган, экономика өнүккөн. Бирок экөөнүн да бир чоң күнөөсү бул туугандарды айланасына чогултуп алуу. Акаевдин да, Бакиевдин да. Өздөрү мүмкүн мыкты инсандар, но туугандары келип туруп бар жокту жок кылды да. Ошондуктан азыркы президентке да бул мындай эскертме десек болот да. Өзүң иштесең жакшы иштегин, туугандарды алаштырбагын деп. Жана ыймандуу бийликте тууган жок дегенде эскиден калган данышман сөздөр бар. Отунбай мен президент деп эсептебейм. Анткени биринчи мен айткам, референдум бүткөндөн кийин эле аны президент дегенде мен заявление кылып чыккам, азыр көп талашып атпайбы, мен биринчи айткам деп. Атамбаевди кийин айтып Самазбанка деп туруп. Самазбанка деген сөздү мен киргизгенмин. Анткени дайыма президент шайлоого катышып, кийин мен интервью бердим. Кечирип коесуз Роза эже, сиз мени окуткансыз университетте, бирок чындыкты үйрөткөнсүз. Фамилияңыз бир шайлоодо да бирде бюллетенде жок эле. Сиз ким шайлады деп, Самазбанкасы деп туруп. Ошондуктан Роза Отунбаевна, мен ойлойм, бул вактынча вактылуу өкмөттүн президенти болуп турган, но булар Кыргызстандын президенти деп азыртма туура эмес. Кыргызстандын бюджетине акча алып атат, пенсия алып атат, резиденция жашап атат, секретариат, шопур, жан сакчылары баары незаконный муну. Эми Атамбаевди алып көрсөк, Атамбаевдин башында жакшы жагы бар эле. Бул Акаев кетирген каталарды оңдогон эле. Силер билесиңер да, жана Акаев барып алып туруп Израилдин борбору Иерусалим деп коюп акча алып. Ошондон кийин арабтар менен ислам өкүлдөрүнүн мамиле бузулган Кыргызстанда. Акаев келип ушу мамилени оңдоду эле. Бирок анан кийин Түркия менен Казакстан менен бузуп кетти.
Ошондуктан бир жагын жакшы айтсак, мага ушу жаккан жагы бул ислам өлкөлөрүнүн, араб өлкөлөрүнүн мамилени кайра тикелеп берди. Азыр кечиресиз, ушул жерден бир кыстарып суроо берип коеюн. Ошол азыркы президент мисалга досун камады, мындай болбойт деген ар түрдүү пикирлер айтылып атпайбы? Бул боюнча ушул кошуп айтып кетсеңиз. Бул жөнүндө эми айтатын болсом, эми саясатчы катарында айтам. Көп эле мындай жердешлик акыбет тартып ойлобосун. Просто башка президент болсо чындыкты айтат элем. Ушу сөздү айтканда мен кайрылгым келет да. Аслы эмнени каалап аттыңар эле? Ушу президент шайланып, Атамбаевга өмүр бою разы болуп, бүт кылмыштарына көзүн жаап коюп, анан чогуу кылмыштарды улантыш керек эле деп айтам да аларга. Булар баары трайбалист резеп турат да, бирдекен доосун камап кой дейт. А досу жөнөк адам эмеспиз да. Мына экөөбүздө эмес да алар. Бири экс-президент, бири жаңы президент. Бул Уинстон Черчилль айткандай, саясатта достук жок болот, кызыкчылык бар болот, кызыкчылык бар болот. Анан бул жерде Кытайдын инвестициялары боюнча Батукаев боюнча кылмышта турса, Сооронбай Жээнбеков болсо жок, мен бул досум камабагыла деп турса, ким ишенет мындай президентке? Ошондуктан бул жерде саясатта эң негизи эл адилеттүүлүктү көрүш керек. Тоогурдаганда, чоң кылмыш жасаганда, экс-президент кылмыш жасаса түрмөдө отуруш керек. Ошондуктан бул жерде мен ойлоп атам, достуктан эмес кеп жаңы президент адилеттүү, баарына тең боло албайбы? Азырынча ал көрсөтүп атат, тең боло алганын көрсөтүп, тең караганын көрсөтүп атат баарына. Бирок кайра эле сот системасын суроо берин, такалып атат. Сот канчага чейин калыс болуп туруп бере алат. Вот ошол жерде бүт маселе. Тергөөчүлөрдү көбүнчө ыйлап атпайбы, милициялар, КГБлар. Баарыны тергеп, деланы өткөзөбүз сотко дейт. Сот акталып чыгып атат. Акыркы мисалдар мына. Эми бул да минус биздин сот системасына. Бишкектин эски мэри акталып кеткени. Шунча байлыгын көрсөттү, шунча инвестицияны туура эмес колдонуп көрсөттү. Бир мал сот чечим чыгып атат. Всё, айып пул төлөсүн деп чыгып кетсин. Анда эмне үчүн жөнөкөй адамдарга айтпайт? Ошол эле тоогурдаганга сен 50 сом же 100 сом төлөп коюп чыгып кете деп айтпайт. Буякта сен 5 миллион сом төлө чыгып кет деп. Анда бүгүнкү күнү чиновниктерди сот системасы бийлик жаман нерсе үйрөтүп атат да. Сен каалаганча урдай бер. Эртең сотко узатып коесуң, анан кийин бир айып пул төлөп коесуң, ага сен жыргап ал дейт. Любой анда байый берет да, урдай берет да мамлекет казынасынан, инвестициядан. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен каалоом эле президент Сооронбай Жээнбековке достукка карабай, камашты уланта бер. Мен да досмун. Президентке чейин дос элем, азыр президент болгондо бир кирген жокмун ага. Ошондуктан эгерде мен кылмышкер болсом, мен да камаган, эл көрсүн. Мен башкаларга окшоп спектакль койбойм. Моюнсунуп отуруп алам эгерде. Рахмат. Биз ушул кайрадан эле ушул Батукаевга келсек, ушул мезгилде комиссиясы. Ошол мезгилде жана ушул 70 жолу кирип чыккан деп эдиңизби? Башкаларга ошол мезгилде Турсунбек Акун 70 жолу киргенби сиздер? Жок. Мен Нарын облусуна барганда, Нарындагы СИЗОго кирдим түрмөгө. Түрмөдө киргенде журнал болот. Анткени ал жабык мекеме. Ким кирип чыкса баары жазылыш керек. Анан биз комиссиянын 2 мүчөсү отуруп алып туруп, чачыбыз тик турду да. Только Азиз Батукаевга кире бериптир да. Жашырыш мүмкүн эмес, журналга жазылат да ал. Анан кийин биз изилдеп көрдүк башка түрмөдө турган кирүүзү. Бирөөлөргө таптакыр кирбептир. Бирөө болсо жөн эле мындай 1-2 жолу кирип коюптур. Буякта 70 жолу кириптир. Ошол бир гана өзү эмес, жардамчысы ошол Батукаев эле чыкпаптыр булар. Анан биз угушубуз боюнча жана кийин ГСКда чыгып кетпедиби? Ошол эмне үчүн көп кирип атканын, акча жөнүндө сүйлөшүп атканын деп туруп. Ал кийин ырасталбады комиссияда. Ошол жана Чеченстандан келген каражат боюнча сиздерде ошол мезгилде комиссиянын далилдери барбы эле? Бар. Бизге жөнөкөй дебейм дейм, офицерлер келип айтышып атты. Мисалы ошо милициянын же ГСИНдин офицерлери келип айтып атышты. Ошол акча берип, даже не только акчаны кантип чыгарат түрмөдөн. Акча киргени да түрмөгө. Бул жашырын иштери бар да булардын. Ишо акчаны алып чыгыш аякта. Батукаев телефон менен чалат экен. Телефондорду мен бергем комиссия мүчөсү катарында парламент комиссияга. Аны тергөө органдары өткөзүп бергенбиз. Ушу телефонду распечатка кыла, ак үйдөн, көк үйдөн кимне сүйлөшкөн баары чыгат деп туруп. Чоң жанжал болуш керек эле. Анда иш жана ход берген жок да ал ишке. Ошо менен токтоп калды. Ошондо акча бергендерди да түрмөгө кирип алгандар да бар. Ишо туугандары келип, чечендери келип, сырттан бергендер да бар акча. Анан бүт баары комиссия мүчөсүнүн жана комиссиянын иштеринде бар. Бул бир. Экинчиден болсо чечен жана мыйзамда уурунун Батукаевдин
bir tuğan ejesi çoğun intervью berdi. Уже Батукаев çıkkandan keyin boldu эми. Eşeklaydan öttü dep turup kim kança algan akçasını büt barını intervьюde berip saldı. Ançinde ministrler var. Ançinde Akkaçı Akun var. Jana başkalar var. Atak komisyon içinde biz sorak kılıp atkanda içinde bütün anıtalgan kim kança alganını. Просто азыр жаңы фактылар чыгып атат, что буякта уже президент алган деп туруп. Рахмат. Турсунай мырза, ушул акыркы суроо болсун. Ушул бизде эң көйгөйлүү болуп аткан бул убакка чейин бир топ сүйлөшүүлөр болду. Мына жакында эле көрдүңүз, Сох анклавында ушул эки тарап таш атышуу болду. Барып сүйлөшүп атышат, эки тарап сүйлөшүү болуп атат, бирок маселе чечилбей атат да. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Бул акыркы суроо болсун. Деги Кыргызстан өз мүмкүнчүлүгүн туура пайдаланбай атат да. Тажикстанга караганда биздин позициябыз жакшы. Эмне үчүн дегенде Тажикстан айырмаланып, биз ОДКПнын мүчөсүбүз. Биз жана ШОСТун мындай алдыңкы мүчөлөрүнөнбүз. Биз тарапта азыр эл аралык организациялар көп. Экинчиден болсо, ушул маселе чечилип атканда Тажикстан Кыргызстанга көз каранды. Анткени жолу боюнча жана кирип чыгышынан боюнча өзгөчө манкалавтар, Ворух, Өзбекстан Сохуда бизге көз каранды. Анткени биз жаап салсак болду аякта блокада, Палестина, Израиль болуп калат аякта. Чалып агылат. Аны биз пайдаланбай атат. Ошон үчүн мен өзүм Кыргызстанда биринчи дипломат катарында сунушум бердим тышкы иштер министрлигине. Ошону колдонсо эле маселе чечилип калат азырынча. Кандай сунуш бердиңиз ушул коомчулук угуп калсын? Биринчиден, эгерде чыр-чадак салышса, Тажикстан анклавындабы же Өзбекстан анклавындабы биринчиден Кыргызстан бууп коюшу мүмкүн. Бул эң экономикалык чара. Ошондо жалдырайт, бизге нан керек, суу керек, тамак керек, кийим керек деп туруп. Ошон үчүн мындай ал ордуну көрсөтүп коюш керек анклавтардан. Бизде барак анклав бар Кара сууда. Не кылып коюшту? 4 жол бар экен, ошо айылга алып барып аткан. 4 жагын экскаваторун казып койду. Биздикилер не кылыш билбей калып, уже барактан чыгып кетип атат. Жер таштап коюп чыгып кетишип атат. Сок менен Ворукта ошондой кылыш керек. Муну туура түшүнсүм, мен мындай ырайым садам эмесмин, но эгерде чагымчылар менен күрөшө албасак, анклавтардын жолдорун жабыш керек, бул бир. Экинчиден болсо, эгерде ошондой чыр-чатак болсо, анан кийин Тажикстан менен Өзбекстан бийлиги ал чыр-чатакты баса албаса, дипломатиялык жол бар. Биз өзүнүн элчибизди чакырышыбыз керек консультацияга. То есть ал мамлекет биздин элчилик ишин токтотуп коет. Бул өтө чоң скандал болот дипломатиялык. Бизде эмне болуп атат? Тажикстан, Өзбекстан элчисин чакырып коюп атат, силер туура эмес кылдыңар деп коет. Жок, Кыргызстан элчисин чакырып алыш керек аяктан. Бул чоң дипломатиялык жанжал, дүйнөлүк коомчулук көңүл бурат. Кыргызстан чакырып алып туруп дипломаттарын деп. Дагы бир жол, бул эң күчтүү жолдордон бири. Мына азыр Кудайга шүкүр Фергана облусунун акими Рустам Ганиев президенттин Шавкат Мирзиёевдин тапшырмаларын так аткарат экен. Кыргызстан менен мамилени бузбагыла, керек болсо Соктогу 74 баланы камайм деди. Өзү аким, президент Кыргызстан менен достукту бекемдеп тургандан кийин биз өзүбүздө чарабыз колдонушубуз керек да. Ошол эле бузуку 74 адамды Сокто же Ворукта постоянно жанжал кылып аткан тажиктерди биз персона нон гранта деп жарыялап коюшубуз керек. Ошондо алар анклавдан чыга албайт. Жакшылык болобу, жамандык болобу Өзбекстанга, Тажикстанга өтө албай калат. Анткени Кыргызстанда указ бар. Булар Кыргызстан жергесине бир кадам баса албайт деп туруп. Ошо анклавда отура берет. Бул эң чоң жазалоордун бири болот да. Ушундай жазалар көп саясатта и дипломатияда. Ушун баарын колдонуш керек. Ушунуштан баарын бердик биз битке. Рахмат, Турсунай мырза, ушул бизге келип убактыңызды бөлүп, жакшы эфир куруп берген үчүн сизге терең. Силерде аура жакшы экен. Мен Бишкекте студияга менен салыштырып атам. Укмуш студияңар бар экен. Аурасы жакшы экен да буякта. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эле ушул көгүл экран аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат.